Так, урматтуу депутаттар, кворум бар, баштай берсек жумушта. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Комитет жыйынын баштасак, урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү жыйындын күн тартиби жана тийиштүү материалдар таркатылып берилген. Күн тартибинде 4 маселе бар. Биринчи кезекте күн тартибин бекитип алалы. Урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча кимде кандай сунуштар бар? Сунуштар барбы? Алиш Абилаевич. Рахмат, Азат Огозович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күн тартибинде 3-чү маселе Кыргыз Республикасынын өнөр жай тармагындагы өнөр жай коопсуздугунун абалы жөнүндө. Бул жерде эми баяндамачы деп бул Минприроданын замы жазылыптыр. Негизи биз буга чейин Динара Асиевнаны күтүп аткан элек. Жаңы жылга чейин дагы 1 ай күттүк. Мына жаңы жыл өткөндөн бери дагы 1 ай өттү. Ошого менин сунушум эже келип өзү кеңири маалымат берсе. Бул Туманов замы бул тармакты күрүрүт этпейт. Ошого мен ойлойм, азыр алгылыктуу жооп кандай болуп калат, же даярданып келдиби? Негизинен эми эже өзү келип туруп кене маалымат берсе жакшы болмок да. Ушул боюнча Динара Асиевна өзү келип турупчу. Сиздин. Ошого эже өзү келсе, эгерде эже жок боло турган болсо, бүгүнкү күн тартибинен алып койсок. Рахмат. Жекшир Мадыч. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакозович. Мен кесиптешим, коллегабыз Алишер Абдуллаевичти колдойм. Анткени Динара Асиевна бизде эрке министр болду. Эми эркелеген ушунчалык болот. Эркелегенин да чеги болот. Ошон үчүн мен коллегабызды колдойм. Ушул 3-чү маселени күн тартибинен алып коюшуңузду мен да суранам. Рахмат чоң. Рахмат. Анда кимде кандай сунуштар бар, урматтуу депутаттар? Сунуш. Анда күн тартибине ушул 3-чү маселени алуу боюнча сунуш чыгып атат. Ошол калымча кошумча менен добуш коем, урматтуу депутаттар. Добуш берсеңиздер. Макул, каршы жок, күн тартиби бекитилди. Анда 3-чү маселе боюнча эжекеге айтыңыздар, ошо өзү келсин кийинкиде. Макул. Эмне себептер менен силер айттыңарбы тиги комитеттен? Жөнөткөнсүңөрбү? Эже эмне ооруп атабы, же эмне себептер менен келген жок? Жок, бул маселе боюнча мени барасын деп баяндамачы болсун деген указание түшкөн болчу, ошого биз келебиз. Мен келген. Эми билесизби, эми мына депутаттардан сунуш чыгып атат. Анан тем более мына энергетика министри мына ар дайым катышат да. Ушуну үлгү албайбы мындай башка министрлерден? Жакшы болот эле да. Өз үчүн дагычы. Рахмат, анда силер бара берсеңер болот 3-чү маселе боюнча. Анда урматтуу депутаттар, анда маселелерди кароого өтсөк, биринчи маселе бул электр станциялары ачык акционердик коомунун жана Кыргызстан улуттук электр энергиясы ачык акционердик коомунун жаңы акцияларын чыгарууга макулдук берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 29-июнундагы номер 378 токтомунун аткарылышы тууралуу. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасынын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри. Бул жерде Толубаев жазылыптыр, бирок министр өзү келиптир. Талабек Омкеевич, анда чыгып баштасаңыз сизге канча убакыт жетиштүү болот? Маалымат кеңирээк, 5 мүнөт берелик сизге штугу. Ошолорду алып салыш үчүн кичине бир мүнөткө көбүрөөк баяндама бар эле да. Жакшы, анда сизге 5 мүнөт. Анда баштай берсеңиз болот. Так. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакозович. Электр станциялары жана Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коомунун жаңы акцияларын чыгарууга макулдук берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 22 жылдын 29-июнунда номер 378 7 токтомунун аткарылышы боюнча төмөндөгүдөй маалымат бере кетсем. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин 21 жылдын 26 ноябрындагы Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө номер 5 чечиминин жана министрлер кабинетинин
2022 жылдын 4 февралындагы Кыргыз Республикасынын энергетика тармагын башкаруу системасы реконструкциялоо концепциясын бекитүү жөнүндө номер 1/51 тиркемесине ылайык электр станциялары Кыргыз улуттук электр тармагы, түндүк электро, чыгыш электро, Ош электро, Жалал Абад электр жана Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун кайрадан уюштуруу процесстеринин аткарылып, Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому, түндүк электро, чыгыш электро, Ош электро, Жалал Абад электр ачык акционердик коомдорун бириктирилди жана электр станцияларды ачык акционердик коомунун Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коому бириктирилди. Электр станциялары жана Кыргыз улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун жаңы кошумча акцияларын чыгаруу зарылчылыгы энергия компанияларынан кайрадан уюштуруунун алкагында пайда болуп, 22 жылы август айынан тарта аталган эки компания Кыргыз Республикасынын юстиция министринин кайрадан каттоодон өтүп, күбөлүктөрүн алышты жана акцияларды кошумча чыгаруу процедурасын аяктап, финансы рыногун жөнгө салуу жаатында мамлекеттик органдар каттоодон өтүштү. Компаниялардын бириктирүү акциялары тактоо жана жаңы акцияларды чыгаруу көз карандысыз акция кармоочу компания Фонд регистр жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн талаптарды толук аткаруу менен ишке ашырылды. Электр станциялары ачык акционердик коому тарабынан 79.263.401 жалпы 1.044.143 ал эми Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому 598.251.334 жалпысы 1.563.482.942 кошумча акциялар чыгарылып, электр станциялар ачык акционердик коомундагы мамлекеттик караштуу үлүштүн суммасы 93,76% түздү. Улуттук энергия холдинг 80,57%, соцфонд 13,19%, жана Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коомунун мамлекетте караштуу үлүшүнүн суммасы 93,65% түздү. Улуттук энергия холдинг 80,49%, соцфонд 13,16% өзгөрүүсүз калды. Кыргыз Республикасынын Токтогул КЭСтер каскадынын жана улуттук жогору чыңалуу электр чубалыгынын өзгөчө статусу жөнүндөгү мыйзам 2002 жылдын 21 январында кабыл алынып, электр станциялары жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомдордун мамлекеттик акцияларынын үлүшү 93,72% деп көргөзүлгөн. Белгилей кетсек, 2001 жылы аталган мыйзамдын долбоор Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин эл өкүлдөрү жыйынынан каралып жатканда, ошол кездеги мамлекеттик мүлктү башкаруу жана түз инвестицияларды тартуу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик комитети тарабынан мамлекеттин үлүшү 93,72% деген жаңылыш маалыматтын негизинде чечим кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын Токтогул КЭСтер каскадынын жана улуттук жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларынын өзгөчө статусу жөнүндө мыйзамында мамлекеттик үлүшү 93,72% деп туура эмес көрсөтүлүп калган. Мамлекеттик мүлк фондусунан алынган архивдик материалдардын негизинде 1990 жылдын 5 октябрындагы Кыргыз Энерго акционердик коомунун жалпы акционердик кезексиз чогулушунун протоколунда мамлекеттин үлүшү 94,65% гана түзүп, анын ичинде мамлекеттик мүлк 81,49%, соцфонд 13,16% гана тийиштүү болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин 1997 жылдын 8 январында электр энергетика тармагынын башкаруу системасын жакшыртуу жөнүндө номер 5 указына ылайык 2000 жылдын 1% мамлекеттик үлүшү Кыргыз Энерго акционердик коомунун кызматкерлерине таратылып берилген. Кийин мамлекеттин үлүшү 93,65%га гана барабар болуп, анын ичинде мамлекеттик мүлк 80,49%, соцфонд 13,16% түзгөн. Мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекеттин үлүшү делген 93,72% менен азыркы учурда 93,65%, 0,07% айырмасы Кыргыз Энерго акционердик коомунун курамына өз алдынча акционердик коом болуп бөлүнүп чыккан мекемелерге тиешелүү болгон. Себеби Кыргыз Энерго акционердик коомунун акционерлеринин 1999 жылдын 5 октябрында кезексиз жалпы чогулушунда
Чакан КЭС, КСРП, Кыргыз Энерго, Кыргыз Гос Спецремонт жана ПРП Кыргыз Энерго Ремонт акционердик коомдук түзүү тууралуу чечим кабыл алынган. 2000 жылды аталган мекемелердин мүлкүн бөлүп чыгуудан кийин Кыргыз Энерго акционердик коомунун уставдык капиталы азайып 7 миллиард 424 миң 901 800 сомду түзгөн жана үлүштөр болсо төмөнкүдөй бөлүнгөн. Физикалык жана юридикалык тараптарга 5,35%, мамлекеттик үлүш 94,65%, анын ичинде мамлекеттик мүлк фонду 81,49%, соцфонд 13,16%. Кыргыз Республикасынын президентинин 1997 жылдан 8 январында электр энергетика тармагында башкаруу системасын жакшыртуу жөнүндө номер 5 уставынын негизинде 2000 жылы дагы 1% мамлекеттик тиешелүү үлүш Кыргыз Энерго акционердик коомунун кызматкерлерине таратылып берилген жана үлүштөр өзгөрүлүп төмөнкүдөй болгон. Физикалык жана юридикалык тараптар 6,35%, мамлекеттик үлүш 93,65%, анын ичинде мамлекеттик мүлк фонду 80,49%, соцфонд 13,16%. Жогоруда көрсөтүлгөндөргө таянып айта турган болсок, аталган мүчөлүштүк 2001 жылы ошол учурда Кыргыз Республиканын мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Макаров тарабынан даярдалган докладдагы катадан улам келип чыккан. Андан бери акцияларды көбөйтүү тууралуу маселе көтөрүлбөгөндүктөн бул мүчөлүштүк көп жылдар бою билинбей келген жана эч кандай чара көрүлгөн эмес. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо жооп берейин. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, суроого жооп өтсөк, кимде кандай суроо боюнча? Барбы суроо? Ашавилович. Рахмат, Азат Окозович. Талай Үмköевич, бул маселе боюнча буга чейинки отурумда бир катар суроолор берилип, бирок алгылыктуу жооп ала алган эмеспиз да сиздин орун басарыңызданчы. Бул жерде ошол эле мамлекеттин үлүшү Кыргызстан улуттук электр тармагы 93,72%дан 93,65%га Азайып атат. Фонд регистр ЖЧК тарабынан берилген мындай жаңылыштык көчүрмөнүн натыйжасында көрсөтүлүп атса, Ооба. маселе бул жердеги кечээ күнү көтөргөн ошо 0,007% айырмадан сөз келип чыкканда бул жердечи. Туура айтасыз. Ошондо эми азыр бул жерде кат келиптир, жаңылыштык деп. Туурабы? Ооба. Жаңылыштык болуп аткан болсо, айырма 0,07%. Ошол боюнча, мисалы, фонд регистр ЖЧКсынын мындай ишмердүүлүгү эске алындыбы? Жок, бүгүнкү күнгө чейин эске алынган эмес, жана 0,07% өткөндө келгенде менин жардамчыларым ушул 0,07% кайда кеткен айырмасын чечмелей бере албагандыктан бүгүнкү күнгө созулуп калды. Бирок бүгүнкү күндө мына Госмуштон эмеси дагы отурат, представители. Биз ошол архивдик материалдардын баарын көтөрүп чыгып, жана азыр компанияга бөлүнгөндөн кийин ошонун активдеринин, акцияларынын баарын инвентаризация кылгандан келип чыкты да. Буга чейин муну эч ким билген эмес да. Ошол 0,07% жана мен айтып кеткен Чакан КЭС, КСРП, Кыргыз Энерго Гос Ремонт жана Кыргыз Энерго Ремонт ПРП компанияларына бөлүнүп кеткенде бул эске алынбай калган да. Бүгүнкү күндө жана биз айтып аткан 93,65% бүгүнкү күндө бизде бар. Анда Талай Үмköевич, ал канча жылдан бери чогулуп келген нерсе да бул? 30 жылдан бери, туурабы? Бул 1997 жылдан бери келет. 97 жыл болсо 25 жыл болуптур. 26 жыл быйыл. Ошондо эми 0,07 деген бул чоң цифра да. Бул адашып ал жакта жүргөн болсо, мамлекетке зыян келдиби, келбедиби? Жок, мамлекетке зыян келген жок. Бүгүнкү күндө ошол акция менен эле баягы Кыргыз энергетикасы жана 93,72% деп келе берген. Бүгүнкү күндө жана айтып атпайм, инвентаризация кылгандан кийин анан ушул архивдик материалдардын баарын биздин специалисттер Кыргыз мүлк менен чогуу бүт карап чыккандан кийин ушул тиянакка келдик да.
Бүгүнкү күндө биздин активтерибиз 93,65%. Ал жагы түшүнүктүү. Эми азыр таапсыздар өзүңүздөрдүн активиңиздерди. Бирок 27 жылдан бери, 26 жылдан бери, 26 жыл мурда фонд регистр ЖЧКсы ушул жумушту жасаган. Кандай максатта адашты, эмне себептен адашылып калды, бир дагы маселе көтөрүлгөн эмес 26 жыл аралыгында. Эми сиздер азыр берип аткан катта ошол эле фонд регистр ЖЧКнын жоопкерчилиги жазылбаптыр эч кандай. Сиздер өзүңүздөрдү таап туруп, эми бардыгы жакшы эле экен дейт. Бирок ушул мезгилге чейин мамлекеттик мүлк фонду, ошол эле мисалы СОС фонд, дагы мисалы өзүңүздөрдүн ошол ар кандай бөлүштүрүлгөндө, эми бул жерде цифра менен иш кетет да, эми бул жерде канча активдер ал жак бул жакта жүрдү, ортодогу баягы жасалган жумуштар, төлөнгөн салыктар ар тармакта болуп жүрдү да. Бирок 0,07% эч жерде көргөзүлбөй келди. Аягында мисалы азыр сиздер таап туруп бул жерге кошуп атасыздар. Ошого мындай өзүңүздөр аудит кылып көрдүңүздөрбү? Эч кандай мамлекетке зыян тийген жокпу бул? Эми акыры сан боюнча эч жерде жазылбай жүргөн болсо, бир түшүнбөдүм мен ошол боюнчачы. Бүгүнкү күнгө чейин бул жанагы айтып атпаймынбы? Мүлк фондунун жетекчиси Макаровдун ошол 2001 жылда жасап бөлгөндөгү Кыргыз Энерго бөлүнүп кетпедиби? Ошондогу бөлгөндө убактысындагы отчетунда ушундай киргизилип калган да. Жок, ал түшүндүм, Талай Үмүкөевич. Ал киргизилип калган, туура. Эми ал жагында эми мисалы сиздердин күнөөңүздөр жок. Мен ага сиздерге бир сын айткым келбейт. Бирок эми сиздер азыр кечээги күнкү маселе көтөрүлгөндөн кийин таап чыгыпсыздар. Бирок ошол ортолукта кандай максатта ал бекилип калып калды 0,07%. Ошого ким жасады, ким кызыктар болду? Ошол боюнча бир мындай кызыгуу болдубу? Кимдир бирөө жоопкерчилик тартыш керекпи? Жок, бул пайыз 0,7% бекитилип калган жок. Бул чакан кезде азыр бир нече пайызы КСРП, Кыргыз спецремонт, жана ПРП Кыргыз Эл буну мына бүгүнкү күндө Кыргыз Энерго ремонтту Казакстан Республикасы сатып алып, ошолор иштетип атат. Алар да сакталып эле турат. Бу жерде мисалы үчүн мамлекетке эч кандай зыян келген жок да. Анткени ошол убакта 98-жылы бир акция бир 7 сомдун тегерегинде болсо, ошондон бери эле бул акциялар минус. Биз дивиденд да төлөгөн жокпуз. Анткени энергия сектор мындайча айтканда баягы киреш алып келбеген, чыгаш алып келген мекемелердин бири болуп кеткен да. Бу жерде мамлекетке эч кандай зыян болгон жок. Ушул эле жана 7% эске алынбай калган да. Ошону менен биздин общий энергетикага жана 7%ды кошуп эле ушунча активиңер бар деп, акцияңар бар деп чыгарып келген да. Эми ал убакта 2001 жылы жанантип ката кетириптир. Ал адамдар уже дүйнөдөн салып кетти, өтүп кетти Макаров. Ал жок. Кимди доказывать этебиз билбейм. Талай Үмүкөевич, эми бул жерде мындай да, же мен сизге түшүндүрө албай атамбы, же экөөбүз мындай бир эле тармак. Жок, мен түшүндүм сиздин эмеңиз ушу мамлекетке канча зыян келди. Анан экинчиси ушуну эмнеге эч ким жоопкерчилик тартпайт депчи. Ошол кагазга кол коюп берген адам ошону айтпайсызбы? Эми ал 20 жыл мурда уже ааламдан өтүп кетиптир. Эми азыр жоопко тарта албайбыз. Бирок эгерде тири болгондо жоопко тартмакмыз десеңиз туура болмок да. Эми өтүп кеткен адамды жамандаш туура эмес го деп. Рахмат. Анда эгерде азыр сиздер таап чыккан болсоңуздар, мына катта көргөзүп атпайсыздарбы сиздер толук акыркы версияңыздардычы? Анда азыркы мыйзамды дагы өзгөртүшүбүз керек болобу? Жок, биз муну эле ошону эле эске алып коюш керек. Эч кандай мыйзам өзгөртүүнүн кереги жок. Жок, биздин мыйзамда бул эски баягы сиздер берген цифра менен жүрөт да. Анда кандай болуп калат? Жок, биз инвентаризация кылып эле ошол 7%ды өзүнүн ээлеринен эсепке алдык. Ошол жана чакан алар мисалы үчүн бүгүнкү күндө чакан кес иштеп атат. Кыргыз Энерго ремонт иштеп атат. Жанагы дагы бир КСРП деген ремонттуй компания бүгүнкү күндө иштеп атат. Алардын активдери жана
убагында чыгарганда ошол мисалы үчүн Казак мобилетти сатып алган Кыргыз Энерго ПРП болсо бүгүнкү күндө ошол активдери менен эгерде эртең энергия сектору прибыльга чыкса ошол акцияларынан дивиденд алышат. Талай Өмүкевич, ал боюнча түшүнүктүү. Мен просто айтканым, кайсы бир убакыт келип туруп, азыркы биз иштеп аткан мыйзамга дагы ушул кемчилик болуп калып, кайсы бир убакыт өткөндөн кийин мүчүлүштүк болуп калбайбы? Эгер боло турган болсо, мынау сиздер азыр 007-ни таап чыгып атасыздар, ошону дагы мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, бир жолу толуктап койсокпу деген ойду айткым келет да. Ошого сиздин оюңуз кандай? Же ошол эски ушул боюнча эле иштете берсек эч кандай маселе болбойбу кийин? Муну мүлк фондусу акция держатель болуп келген, буга чейин жооп берип койбойбу? Закон фонду жооп берип койсоңуз. Бул жерде сизби? Саламатсыздарбы, урматтуу азаттык коюучу, урматтуу депутаттар. Мен Машиев Медер, төраганын орун басары мүлк фондунан. Азыр сиздин берген сурооңузга ошол 99-жылы мүлк фонду аркылуу чечим кабыл алынганда ошол 93-62% ичинен 0,07%га ылайык мүлктү бөлүп дагы 3 акционерлик коом түзүп чыгарганда Чакан КЭС жана дагы 2 акционерлик коом. Алар сатылган. Алардын сатылуу акчасы бюджетке түшкөн да. Бу жерде эч кандай мамлекетке зыян келген эмес, себеби акциялардын саны жана уставдык капиталы өзгөргөн эмес да. Бул жерде кийин булар чыгаргандан кийин фонд регистрге арыз берилген, алар ошончо пайызга процентке азайтышкан эмес да фонд регистр. Анан кийин выписка бергенде мыйзам даярдалып атканда алар 93-72 деп берип койгон да. Ошонун негизинде фонддун төрагасы да ошол кезде аны текшербестен эле мыйзамга киргизип салган. Бирок ошол количество акций жана уставдык капитал өзгөргөн эмес да. То есть ошол 93-65-тин балансында канча штук акция болсо жана канча уставдык капиталдын акча болсо ошол өзгөргөн эмес. Кошумчалап коеюн. Анда Медер Асанович, ушул азыркы мыйзам боюнча иштей берсек эч кандай өзгөрүү болбойт, а? Просто бул жерде катта сиздердин маалыматыңыздарда ошо азыр сизден угуп атабыз 0,07 3 тарапка 3 акционерге бөлүнүп сатылган деген маалымат жок да. Бул жердечи ошону сиздер так монча мынау кишилерге сатылган, мынча суммага, анан ошонун эсебинен мамлекетке түшкөн деген маалымат болгон болсо бул маселе көтөрүлбөк эмес да. Орто жолдо бардык нерсе өз орду менен турат дагы, жок жерден эле 0,07%ды жоготуп берип атасыздар да. Туурабы? Туура айтасыз. Ал жерде үчөө тең сатылган, бирок кийин Чакан КЭС национализация болуп мамлекетке кайткан, тиги эки компания сатылып кеткен. Үчөө тең акчасы бюджетке түшкөн. Эми биз ушул маселе көтөрүлгөндөн бери, мына 2 күндөн бери биз дагы азыр архивтерден запрос кылып атабыз. Ошол кездердеги чечимдерди дагы абдан бир тыкыр дагы карап коелу, сиздин айтканыңыз неме болбосун деп. Эгерде дагы бир материалдар чыга турган болсо, сиздерге кошумча жөнөтүп беребиз. Так бүгүнкү күндө бу жерде эч кыжалатып отурган жагдай жок. Медер Асанович, ушундай да баягы эч кандай кыжалатчылык жок деп жүрүп ушул күнгө келдик да. Негизи 0,07% сиз айтып атасыз, 3 тарапка берилип сатылган деп. Ону бул жерде жашырып коюшкан убагында. Бул жерге кошулбай калган. Эгерде мен могу менен эмнени айткым келет, ошону сиздер тыкыр карап туруп келип, мындай мыйзамдаштырып толуктап койсок, мындан кийинки ишмердүүлүгү деле жакшы болот деген ойду айткым келет да. Мында мисалы сиз деле ушул тармакта иштеп атыпсыз, 26 жылдан бери ушул маселе көтөрүлгөн эмес. Эгерде дагы мисалы кандай ой менен мисалы баягы эме коэффициентин чыгарып атып туруп, мисалы мага белгилүү болуп калды бул. Коэффициентин чыгарып атып турупчу. Эгерде бул цифра боюнча эле өтүп кетсе дагы калып калмак да. Эмне себептен мисалы именно биз кызыкканда ушул нерсе чыгыш керек. Эмне себептен мисалы ошол эле министр, сиз жетекчи болуп турасыз, сизге чейинки жетекчилер канчалаган составыңызда юристтер бар, аудиттериңиздер бар, счетный палата келет сиздерге жылына. Эмне себептен алар көтөргөн эмес ушул маселени? Өзүңүздөр эмне кызыктар болуп койгон эмессиздер? Уруксат берсеңиз, себеби бул мыйзам кабыл алынгандан кийин 93-72 деп ката менен кабыл алынгандан кийин бул мыйзам кете берген. Андан кийин фонд регистрде 93-65 деп регистрация болгондагы бүгүнкү күнгө чейин 93-65 деген менен эле иш жүргүзүлүп келген да. Ошон үчүн бул мыйзамга баягы эме түшпөгөн үчүн эч ким көңүл бурбай калган да. Эми азыр сиз айткандай, сиз көңүл буруп азыр чыгып атат. Бу жерде азыр бүт архивден документтерди көтөрүп атабыз.
Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Эмил Токтокуновичте. Рахмат, Азизбек Атакозевич. Талабек Омукевич, мына билесиз, мурда Министерство энергетика бар эле, анан кийин улуттук энергетика холдинг компания түзгөндө министерствону жойгонбуз, жок кылганбыз. Бул кереги жок деп, ашыкча деп. Анан мына 1 жылдан ашып калды, кайра түздүк. Бирок энергия холдинг кала берди. Азыр кандай иштеп атасыздар? Бириңиздерге мындай кандай мамиле азыр? Кайсы кимдеге жооп берет? Бириңиздерге мындай бут тоскон жоксуздарбы? Жалпы эле энергия холдингдин азыр калганга калыш керекпи же жоюлуш керекпи? Сиздин оюңуз. Туура айтып атасыз. Мурун министерство жоюлуп, энергия холдинг түзгөн, андан кийин кайра министерствону алып келип, ошол энергия холдинг кала берди. Бүгүнкү күндө бизде Совет безопасностундагы да каралган бул жанагы менчик компаниялар плюс энергия холдинг. Азыркы күндө энергия холдингдин компаниясын дагы ОЗУПдан кийин биз карайбыз дагы, ачыгын айтканда жоёбуз. Мамлекеттик министерство калат дагы, анан жанагы компаниялар калат. Экөөнүн бирөө болуш керек да, же энергия Бул холдинг эми азыр жокпушу, же министерство. Сиз туура белгилеп атасыз. Эми бул дополнительный затрат, анан дополнительный дагы бир функция, бир тепкич да. Министерство холдингке жумшайт, холдинг эмеге жумшайт, Неске электрический станция, когда напрямую. Баарыбыз тең бир зданияда отурабыз. Туура ошону эртетиңиз. Буну эртег жол салсаңыз болбойт. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Мурат Молдоновичте. Саламатсыздарбы? Мен азыр Алишер Абдуллаевичтин 007-ди дагы бир тактап коеюн деп атам да. Сиз айтып атасыз неме деп. Бул эч зыян болгон жок. Ошо 007 акцияны бирөөлөр кармап жүрдү, 3 компания. Анита финансовый жактан болбосо да ошол убагында диктовать этип атышты 0,07% менен. Кандайдыр немелерди. Жооп берип коеюн. Жана 0,07% айтып атпайсыз, биз карабай калыптырык, анан мына чыгып калды деп. Сиз как-то бир мамындай эле айтып атасыз да. Бир жөнөкөй эле 0,07 деген силердин акцияңар бул чоң акча да, нерсе взять. Ушундайбы? Талай Омукевич. Туура чоң. Чоң сумма. Анан ушул сумманы 26 жыл ичинде ошо 3 акционер колдонуп, ошо бир немелер вопростор болгондо ошол акциясы менен чыгып сүйлөп диктовать этип атышты да. А бул эмне, зыян эмеспи? Жок, бул 0,07% бул мамлекеттин үлүшүнөн гана айырма бергенде, анан башка дагы миноритардын акциялары. Ошо айырма бергендерди өзүңүз айтып атпайсызбы? 3 компания колдонуп жүрдү деп 0,07. 3 компаниянын Кыргызэнерго өзүнүн балансындагы мүлктөрдү баалап бөлүп туруп 3 компанияга уставдык капиталына берген да, ошол 0,07% ылайык мүлктү 3 акционерлик коомго бөлүп берип түзгөн да. Анан ошол совокупно соразмерно ошого ылайык количество акций азайган да. Факт это уменьшение акций фонд регистрде убагында регистрациялап жүрбөй калган да. Маселе ошодо болуп атат да. Жок, мен сиз түшүнүп атырмын. Аны уже 10 жолу кайталап атасыз. Ошол 0,07 менен 26 жылдын ичинде мисалы үчүн акционердин обществосу отурат, бир вопрос чечет, туурабы? Андай жокпу бизде? Бар да. Эми бул жерде бар да, жерде талап эмекеш, туурабы? Энергия акционердин холдинг отуруп туруп, ошондо жанагылар өздөрүнүн 0,07%-ин жана өздөрүнүн кошулуп ошол жерде диктовать этип бирдекелерди алып атышты да, койт материальный болбосо да моральный бирдекелерди алып кетип атты, зыян болуп атты да. Эгерде ошол энергия холдинг бирдеке чечерде, обязательно жана 0,07-ни алып жүргөн немелер менен обязательно чакырып ошол жерге, ошолор менен бир неме кылышып атышты да. Вопростор, туурабы? Асыл айтып койсуңар, жок, эчтеке болгон жок, просто бөлүнүп туруптур, анан биз кайра алдык. Жана өлүп калды деп атасыз министр, калгандар. А тигилер деле аз териштирип келсең, ошол 3 компания бар, они диктовали дает 0,07% силердики менен. Уялбай. Жок, азыр 3 компания. Жок, ушундай эле, мен ушундай түшүнөм. Бул жерде Жок, туура, ну как силер азыр бизде жок болчу деп атсыңар да, анан азыр Алишер Абдуллаевич көтөргөндөн биз ай билбей калып карасак бар экен, биз мындай эле кошуп коесуңар туура. Ну до этого моральный мындай ущербтер болуп атты да, сиз министр болбосоңуз. Марат Молдонович, эми биз министрлик ушуну алып чыгып
катан оңдойлу деп атабыз да. Жок, рахмат Эмнеге сизге. бизге 0,7% мен эмнеге көтөрүшүм керек? Омке, сизге бир вопрос жок dedi. Siz жаңы министр, мынау сиздер эми жаңы келдиңиз. Мурункулардын ичинде азыр биз эч кандай күнөөс жок. Мына жерде туруптур, мен коюп койгон экенмин, эсимен чыгып кетти. Алып келип кайра мына кошуп коюн деген андай эмес да. Бунун ичинде көп нерселер болгонду. 007 деген это ой-ой деньги государственные. Ошону айтып атырк. Алишер Айбулдаевич ушуну айтты. Ошого бирөөлөр барбы койду мындай. Кандайдыр бир кетип калганы кары целый министерство не знает 007 госимущество. Марат Молдонович, бүгүнкү күндө алынын чакан кеси иштеп атат. Ошол 0,7 акционер. Жок сиз дагы. Мен эмнени айтып атам? Ошол 0,07% менен сиз министрсиз, акционерни чогулуп өтүп атсаңыз, жанагылар ушуга чейин сизге чейинчи ошо 0,07% менен сөз хотя бы сүйлөп атып туруңуз, менде сөз бар деп. Мына биз азыр 11 депутат отурабызбы? Эме Айсат Кожуевич, менде сөз бар деп сүйлөп атпайбыкпы? Уақытты алып атпайбыкпы хотя бы? Туура эмес болсо да. Ошолор да ошентип уақытты алып келди. Канча деген туура эмес. Уруксат болсо мен аны сиз менен мен билбейбиз да. Ошон үчүн моралдык жактан бир жерде ушерп болду да, кантип болбой койсун. тур маселе. Болот. Аны сиздер түшүнүп турсуңар. Бирок, конечно, азыр сиз азыр кошуп атпыз, алып атпыз, бул жакшы. Сөзүңүз барбы? Кошуп коюңуз, рахмат. Сөзүңүз барбы? Сиз канча жылдан бери иштейсиз өзү? Мен 2,5 жыл болоюн деп калдым. Азыр Марат Молдоновичтин айтканында кошумча айтып коеюн. Бу жерде акционердик жыйындын компетенциясы бар да, акционерлердин собраниясы болгон кездерде эми акционерлик коомдор жөнүндө мыйзамдарга ылайык, а жерде негизги акционер болуп мамлекет выступать эткенде 93-65 болобу же 90-72 болобу баары бир чечимди кабыл алат да. Себеби ал 0,07-нин пайыздын эгерде ал бөлөк бирөөнүн колунда болгондо дагы анын чечимдерге эч кандай влиять эте албайт да. Мен ошону кошумчалап коеюн. Рахмат. Влиять эте албайт 93% болуп турганда мамлекеттиги. Но мен 0,01% акциям болсо да акционердин чогулушка катышкан укугум бар да. Барбы? Укугуңуз бар да. Укугум бар, акым бар. Ооба. Анан келип туруп бер жерде сүйлөгөнгө да акым бар да. Возможно, бир жакты мен лоббировать этип койгон чыгармын. Чечимдерге влиять этпейт да, ошону айтып коеюн деген. Чечим. Жок, Марат Молдонович, туура айтып атасыз. Влиять этет, эме хотя бы влияние кылбаса дагы өзүнүн үнүн чыгарат да, ошол жерден айтат. Бул жерде бир эле нерсени айтып коюш керек. Мына мисалы үчүн ошол 0,07-нин ичинде ошол эле чакан кес бар. Бүгүнкү күндө ошол эле акциясы менен отурат, иштеп атат. Ошонун ичинде КМО, ПРП бар. Бүгүнкү күндө акциясы бар, ошо менен иштеп атат. Какой-то доля акциясын бизге азыр бүгүнкү күндө мен каалабайм сатам десе, биз сатып алышыбыз керек да. Эгерде ошон. Булар бар. Бирок ошонун где-то бир 40% азыр уже бизде бу жерде акциялардын жанагы кагаздын кайсы компаниялардын списоги да бар. Каякта экенин дагы. Алар ушул акциялар кайсы жерге көчүп кеткен, каяка барып кеткен, ошол списоги да бар. Бу жерде зарубежныйлар да бар, чет мамлекетке чыгып кеткен. Ушул акциялардын баарын чогултуп, бекем чөнтөккө салып туруп, бекем кармаңыз да. Ооба, мен жок, мен жанагы 93,65 ошол менин акциямда ошол 26 жылдан бери сиз министр болгондо ушул көтөрүлүп ушуну алып аткан хотя бы 0,07 ошо сизге рахмат. Иштеңиз жакшылап. Бuyakta эме бар экен. США, Кипр бар экен, Хан Теңири, акционер коммерческий банк толтура 70%. Бүт баарын изилдеп чыгып, анан тактап алалы, могу эмнеге жана Алишер мырза айтканында туура, бул эмнеге буга чейин көтөрүлбөгөндө 2001-жылы Кыргызэнерго бөлүнүп чыгып кеткенден кийин бул маселе жабылган бойдон калган. Анан азыр биз эмелер энергия компаниялар бириккенде ошону иретке келтирели деп, анан архивге кирип туруп, анан алып чыгып, ошону тактап алдык да, ошол. Рахмат. Сиз айттыңыз ғой, ушерп жок деп да, главное мамлекетке. Азыр айтып атасыз ғой, мындай киши айтып атпайбы? Сиз ошону жерине түшүнбөдүм да менчи ошого. Сиз мамлекетке эч кандай ушерп жок деп жана айттыңыз да, бул. Ошо 0,07 боюнчачы. Мындай да мен түшүндүм. 7% жана эске алынбай эле бирөөлөр акчасын алып келген дегендей сыяктуу дивиденд алып келген. Андай алган жок. Мына алар, мына могу компаниялар алар
7% ичинде могу компания. Мен булардын үлүшү бар, муну тартып ала албайм да. Бул эгерде азыр бүгүнкү күндө эме болуп атат, убыточный компания болот энергосек. Эртең прибыльга чыксак, мисалы үчүн ГЭСтерди курсак прибыль болот да. Мына бүгүнкү күндө бүгүндүн баасы, мына бүгүнкү күндө бир акциянын баасы электрический станцияда 4 сом 58 тыйын болду. А эмеде Несте 1 сом 65 тыйын болду. А ошол убакта 2001 жылы Кыргызэнерго бөлүнгөндө 98 жылы 7 сом болчу акциялар. Азыр мына экөө кошулуп, мына активтерин баарын изилдеп чыкканда мына болду. Бул эми уже азыр дагы бир гидроэлектростанция кошулуп выработка көбөйсө, биздин эмебиз акцияларыбыз да өсөт. Мунун баарынан булардын баарына төлөйбүз биз дивиденд. Туура. Возможно, да, возможно. Ким билет эми? Ошол жана ким дедиңиз ба өлүп калган министр? Макаров. Макаров ойлогон чыгар да 1-2 жылдын ичинде Кыргызэнерго холдинги прибыльга чыгып кетет деп 0,07 менен биз мончо акция эме алабыз. Возможно ойлогон чыгат, ким билет эми. Мен ойлойм отчетко туура эмес цифра киргизген. Анан кийин жана прибыльга чыкпай койдук, ошо менен ушерт болбой тур да. Эгерде биздин мамлекет энергия холдинг ошо кезде дуу деп прибыльга чыгып кеткенде ГЭСтер бат-бат салынып, анда жанагылар 7% алып турмак да. Кантип бермек эмес. Эч ким карабаса кете бермек. Алмак, туура алмак. Ол акционер да. Полноценный акционер. Намерение болгон да жанагы мошенничествого же өкмөт урдап кеткенге, туура. Шундай эле да. Сиздер кошуласыздар. Ошончо жыл мурун эстедим, мен айтыш кыйын го. 20 жылдан ашып. Рахмат. Анда кийинки сөз Нурлан Самыкөзү. Рахмат. Биз дайыма ушинтип мурдагыны кийинкилер мурда кылып койгон деген менен келатып, ушул акыбалга жетип атабыз да. Дайыма эле ушундайбыз. Буга таң калып деле кереги жок. Сиз 2,5 жылдан бери иштеп атасызбы? Бул убакка чейин каерде иштегенсиз? Мен частный сектордан Газпромда иштегем, ошо Газпром Кыргызстанда. Бул ага чейин 2,5 жылга чейин башка жерде болчусуз. Бул жерге тешеңиз жок болчу, айтып атасыздар. Убагында регистрация жүрбөй келген деп атпайбы? Азыр могул жерде айтылып аткан нерсенин баары ошол неге регистрация болгон эмес дегендин кесепетинен чыгып атат дагы, акырында адам өлүп калып атат. Эми менин бир эле суроом. Бүт баары түшүнүктүү. Урматтуу Талабек Өмүкеевич, ушул иштин аягына чыга аласызбы? Ооба, чыктык. Мына ошон үчүн пайыз дагы эртең эми чыктык дегенде кантип чыктык? Мисалы, кантип чыктык? Жалпы физикалык, юридикалык тараптар, мына мисалы үчүн мен да акционермин. Ооба. Кыргызэнерго убагынан бери иштеп келатам, менде да акциям бар. Ошолор физическийде 5,35% акция бар. Канча пайыз менен? 5,35. 100%ден ошол 5% да 5,3%. Мамлекеттик үлүш мына бүгүнкү күндө 94,65, мамлекеттик, анын ичинде мамлекеттик мүлк 81,49, соцфонд 13,16. Азыркы күндө физикалык жана юридикалык тараптар 6,35%, мамлекеттин үлүшү 93,65. Бул биз. Азыр акция держатель Энерго холдинг. Мурун мүлк болчу. Азыр мамлекеттики 93%. Ооба, 93,65%. Анын ичинден фонд бар, соцфонд бар 13,16%. Ошону азыр инвентаризация кылып, мына алып чыгып, анан ошону мону иретке келтирип коелу деп отчет берип атабыз да силерге. Эми өзүңүз айтып аткандай алды колуңуздагы узун тизме турбайбы? Демек ошол акционерлердин тизмеси турабы? Ооба, жана 7%. 7%. Демек алар жок деген болбойт, табылбайт деген болбойт. Бар экен да турабы? Бар. Бар экен. Ушул ишти мынакей азыр жанагы иткели чыккан сыяктуу калпып ала турган мезгилге келип калганда кайра таратып ийбеш керек деп ойлойм да. Ушул акыркы жыйынтыгына чейин чыгып, мамлекетке иштеп бере тургандай болушу керек деген ойду айткым келип атат мен. Туура айтып атасыз. Себеби сиздер ушул нерсени мына азыр аныктап бербесеңер, бул дагы жүрө бермек беле ушинтип ортодо. Ачылбай кала бермек бул. Кала Эч кимге бермек да, бул туурабы? кереги жок болчу мындайча айтканда. Ошо менен ошон үчүн бүгүнкү күнгө иретке келтирип атабыз да. Ошондо прибыльга чыкканда анан издемек. Менин акциям бар болчу деп. Жакшы, рахмат.
Кимде кандай суроолор бар, урматтуу депутаттар? Анда чечимди окуп койсок болобу? Бүттү да сөзүңүз? Кыргыз Республикасынын энергетика министринин жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерциялык министрлигинин караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2022 жылдын 29 июнундагы номер 378 топтомунун аткарылышы тууралуу маалымат эске алынсын. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2022 жылдын 29 июнундагы номер 378 топтомунун аткарылышы көзөмөлдөн алынсын жана ушул чечим көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасынын орун басарына жөнөтүлсүн. Чечим долбоорун добуш коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок. Чечим кабыл алынды. Урматтуу депутаттарында экинчи маселе кароого өтсөк. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашуунун долбоорунда жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Лебединов ГЭСинин реконструкциялоо долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун долбоору жөнүндө демилгечи Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Талабек Омукевич. Канча убакыт жетиштүү болот сизге? 1-2 мүнөт. 2 мүнөт, анда баштаңыз. Так, урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга бүгүн Кыргыз Республикасынын Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну жана Кыргыз Республика менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Лебединов ГЭСинин реконструкция долбоору боюнча кредиттик макулдашууну мындан ары долбоор жактыруу үчүн алып келип турабыз. Лебединовка ГЭСинин кубаттуулугу 7,6 мегаватт болгон, Кыргыз Республикасынын аймагында эң натыйжалуу чакан ГЭСтердин бири болуп саналат. Бирок жабдуулардын эскиргендигине байланыштуу колдоо болгон кубаттуулугу 5,8 мегаватт гана түзөт. Бүгүнкү күндө өзүнүн кубаттуулугу 7,6 мегаватт болчу, бүгүнкү күндө иштеп атканы эскилиги жетип 5,8 мегаватты түзөт. Берилген техникалык экономикалык негизмесине ылайык Лебединовка ГЭСинин кубаттуулугун реконструкциялоодон кийин 9,2 мегаватты түзөт. То есть 3,4 мегаватт өсөт. Эффективдүүлүктү жана орнотулган кубаттуулукту көбөйтүүнүн эсебинен жылына 34 миллион 200 миң киловатт саат электроэнергия чыгарса, 53,500 миллион киловатт саатка чейин 56% продукция өндүрүүнү көбөйтөт. Натыйжалуулугу 71%дан 86%га чейин жогорулатуу болуп саналат. Долбоордун жалпы наркы 13,8 миллион еврону түзөт. Ал эми төмөнкүдөй каржыланат. Кыргыз Республикасынын кредит түрүндө 8,8 миллион 800 миң евро, инвестиция гранты 5 миллион евро. 800 миллион евро суммасында суверендүү кредиттин төмөнкүдөй шарттары берилет. Насыянын мөөнөтү кредитке 15 жыл, анын ичинде жеңилдетилген мезгил 3 жыл, пайыздык 1%, 6 айлык Евробор пайыздык чени 1,5%тен максималдуу ашкан эмес. Насыя берүү үчүн бир жолку комиссия 1%, каражаттарды резервдөө үчүн 0,5%. Урматтуу депутаттар, макулдашууну колдоп бериңиздерди суранам. Анда биринчи сөз Семен Такуновичта. Рахмат, урматтуу төрага. Талабек Омукевич, азыр канча мегаватт чыгарып атат? Азыр 5,8 мегаватт чыгарып атат. чыгарып атат. Эми 13 миллион ала алып атасыздар. 13 миллион евро алсаңыздар канча кошулат мегаватт? 3,14 мегаватт кошулат. 9,2 болот. Ошондо бөлүңүзчү 13 миллионго 3 мегаватт канча айланып калат? 1 мегаватт канча миллион евро? Эгерде реконструкциялардан кийин 9,2 болсо, 13 болгондо 1 миллион 200-дүн тегерегинде болот. 13 миллион алып атасыздар, сиз айтасыз 3 мегаватт. Канча мегаватт кошулат? Азыр 9,2 мегаватт бүткөндөн кийин 9,2 мегаватт. 13 миллион 800'дü ошону 9,2'ye бөлүш керек.
Азыр жеке кештер 1 миллион долларга 1 мегаватт куруп атат, частныйлар. Ана бул убутушун экен анда. Аны карыздап не кылабыз анда? Андан көрө жакшына документ бүтүп берсеңиз, сизге инвестор куруп берет. Бул жерде 13,8 миллион евро общий кредит, анын 8,8 эле кредит. 5 грант бекер. Грант аласыздар да, грант не, бюджет кирип атасыздарбы, же социалдык кирип атасыздарбы? Бекер акча грантта. Жок, бекер акча бар алып атасыңар да. Я. Энергетика кетип атат бекер акча. Жок, ошол реконструкцияга кетет да. Биз азыр муну эсептеген, биз мунуга макул болгонубуздун, мен да сиз менен түшүнүп атам мен. Азыр бул деген 9,9 миллион 200 миң доллар болуш керек деп атабыз. Примерно да, ошол курган. Азыркы күндө 1 миллион 1 мегаватт 1 миллион доллар деп атабыз. 8,8ге чыгып атат да. Ошону бизге немесин берсеңиз, так расшифровкасын да. Хорошо. Канча мегаватт курулат? Бул ГЭСтин эмне алынат? Канча жылда бүтөт? Барын бериңиз, биз эффективин карайлы. Хорошо. Бизге эффектив эмес. Бул ГЭСтин курулганы биринчи агрегаты 42 жылы башталган. Бул Клим Ворошилов ГЭСи деп аталып 42 жылы май айында курула баштаган да. 42 жылы курула баштаган. Ошондо 58 жылы бүткөн да, ишке берилген. 48 жыл. Ошондон бери келатат да бул иштеп. Эми бул уже жанагы айтып аткан нерсе 5,8 мегаватт дегенден быйыл дагы азай түшөт. 1-2 мегаватт, 3 мегаваттка жылдан жылга ушинтип келип, анан бул токтоо процессине келет да. Мунун мен дагы бул жөнүндө аябай изучать этип, бүт полностью даже заборуна чейин алып туруп, полностью ошол каналдын баарын бетондоп, кайра жаңылап алып келген атат да. Ошону мен биз примерно 25-30 жылга деп пландап атабыз да. Эми бул өзүңүз көрсөңүз жакшы, планыбыз жакшы. 70-80 жыл болуп тур да. Биз арап коелу, расшифровка канчалык эффективдүү. Хорошо. Же менчик берген жакшыбы, же мамлекеттен карыз алып курган жакшы, ошону биз көрүшүш керек да. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Жеңишбек Шырматовага түштү. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакөзевич, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу Талабек Өмүкеевич. Мына жогоруда биздин төрагабыз Азизбек Атакөзевич абдан туура айтып кетти. Ушу бизди жакшы көргөн, бизди урматтаган, сыйлаган бир эле жалгыз министрибиз бар. Бул Талабек Өмүкеевич. Кудайым буйрса, сизге бир жогорку кеңештин грамотасын бере элем. Самый исполнительный министр депчи. Талабек Өмүкеевич, бир маселе. Бул ГЭСте тиги Лебединскада да, кайсы жерде ГЭС? Могу түз баратканда канты көздөй. Жана чоң судан өтүп атпайлыбы? Ошонун эле оң жагында, ошо Лебединскка башталган. Анда Урматтуу төрага, эгер сиз каршы болбосоңуз, урматтуу Талабек Өмүкеевич, ушул ГЭСти биз комитет менен чогуу выездное заседание кылып, бир сыйра көрүп койсок. Каршылык жокпу? Ошону балдарга тапшырма берип койсоңуз, Талабек Өмүкеевич менен чогуу бирге барып ГЭСтин азыркы акыбалын көрүп келели. Любой убакыт даярбыз. Талабек Өмүкеевич, да бир маселе да. Мына мен проектти колдойм, абдан туура. Молодцы. Тем более 1%-тен бул бекер акча, 8 кредит, калган 5 грант болсо, аны бир тууганыңда бербейт. Ушул өнүктүрүү банкына чоң рахмат. Бирок бул жерде бир маселе. Так, чечимдин долбоорундагы маалыматтарга ылайык ГЭСтерди куруу чөйрөсүндөгү иштеп жаткан биздин ата мекендик инвесторлордун маалыматына караганда 1 киловатты куруунун өздүк наркы $700 $1400 чейин. Так. Суроо эгер орто эсеп менен $700 $1400 чейин болсо, орто эсеп менен $1000 курсак болот экен да. Так. Андан кийин биздики ГЭС даяр ГЭС да.
Бұл даяр гез. Тем более 5,3 мегаватт электр энергия чыгарып атса, эмне иштеп аткан гез болсо, эми 13,8 миллион евро деген, урматтуу Азат Козевич, бул деген 15 миллион доллар да. Бул деген 15 миллион доллар. Да. Это немалые деньги, ребята. 15 миллионов долларов реконструкцияға. Ушул жерде менде бир аз мындай шектенүү пайда болуп атат да. Мындай болбош керек эле. Эгер биз нөлдөн баштап гез курсак, 1 киловаттын 1000 доллардан курсак, миллион доллар кетти. Так? Бул жерде реконструкция болгондо бизде бул жерде 500 доллардан кетет. 500 доллар кетет. Ошондо приблизительно мен эсебим боюнча где-то бир 3,5, но от силы 5 миллион доллар достаточно болот. 5 миллион жетиштүү болот. Так, мен эми айтайын дегеним, бул акчаны абдан катуу көзөмөлдөшүңүз керек да, Талайбек Өмүкеевич, биз сизге ишенебиз. Но жанагы Шыршовдун варианты болбош керек да. Шыршовдун вариантычы, азыр 5 миллион доллар кете турган проектке 15 миллион доллар сарптадык деген маселе болбош керек. Андан көрө, мынакей азыр чакан кеш куруучулар менен мен таанышып келдим, урматтуу депутаттар. Мынакей тетиги Баткен, Лейлек районуна чейин, Жалал Абад областынын Сузак районуна чейин барып келдим. Ушу чакан кеш курган биздин жеке ишкерлер абдан кыйналып атыптыр. Мынакей айттым да, канча кредит алдыңыз десем, 1 миллион 300 000 доллар алдым дейт. Канча проценттен алдыңыз десем, 8%ден 12%га чейин алыптыр. Абдан көп. Тетиги дагы бир жеке ишкерибиз айтат, мен сомма калдым, доллар өсүп кетсе кыйналчудай болуп калдым элем. Сом алдым. Канчадан алдыңыз десем, 23%ден алдым дейт. Мен, урматтуу депутаттар, эгер силер каршылыгыңар жок болсо, ушун жол жобосун карап, ушул 15 миллион доллардын 13 миллион 800 миллион евронун керектүү акчаны бөлүп берсек, калган сумманы 8 миллион доллар ашабы, 7 миллион доллар ашабы, ошону биздин жеке ишкерлерге, чакан гез куруп жаткан биздин атуулдарыбызга жок дегенде 3%ден берсек, бизди кучактап алып өтөларчы. Рахмат дейт. Мамлекетибизге рахмат, депутаттарга рахмат. Талайбек Өмүкеевич, сизге рахмат. Өмүр бою министр болуп калыңыз деп бата кылып дуа кылышат. Ушу маселени урматтуу депутаттар карап коюш керек да. Туура мамлекетке керек. Абдан керек мамлекетке. Азыр биздин мынакей министрибиз абдан туура айтып кетти. Ушул биздин пешенебизге грамотный, компетентный министр келип калып, мынакей кыштан чыгып, Бесперебоев электроэнергия менен камсыздап атат. Мына көрүп атасыңар башка кошуна мамлекеттерде кандай акыбал болуп атат, же газы жок, же свети жок. Мен, урматтуу депутаттар, ушуну мен сунуштайт элем. Эгер биздин компетенцияга кирсе, ушул акчанын керектүү частын гана, мен кечирим сурайм да кайталап коеюн, ушул энергетика министрлигине берип, калган акчаны жок дегенде бир 5 чакан гез курган жеке ишкерге берсек, абдан туура болмок да. Чоң рахмат. Мен жооп берип коеюнчу. Рахмат, жооп бериңизчи. Жерде сиз койгон маселенин баарын биз дагы учетовать эттик. Бул жерде 13,8 миллион евро деген бул техник экономический обоснованиянын жасагандагы баасы. Мен бир мисал келтирип кетейин. Токтогул каскасына биринчи техник экономический обоснование жазганда 400 миллион доллар деп берген. 400 миллион доллар деп берген да, ушул 4 агрегатты бүтүргөнгө. Өзүңөр билгендей, ошо жерден азыр бүгүнкү күндө 120 миллиондун тегерегинде бул жерде тендер болот да, конкурс болот. Ошого биздин жанагы мамлекеттик куруучулар дагы киргенге акысы бар.
Ошол жерде возможно 13,8 эмес, возможно 8,8 миллион доллар болуп калышы мүмкүн. Бул жерде конкурсный система. Аны обязательно өткөрөбүз. Консультантты биз өзүбүз нанимать этебиз деп ошондо условия койдук. Анан экинчи жана сиз айтып аткан эгерде 13,8 миллион евродан 10 миллион 8 миллион болуп калса, ошол калган акчасын биз жана следующий жана ошо чаккан кестин малый кесттерине жумшайбыз деп условия койдук аларга. Анан жана сиз айтып аткан бул эми мамлекеттик ишканалар туура айтып атасыз. Эми азыр бүгүнкү күндө банктардыкы сомдук аябай кымбат экен, калгандары мындайча айтканда доллардык аз экен. Ошолорго карап бир 7-8 жылда окупаемость болот. Биз 15 жыл деп законго кирдик. Малый кесттер 15 жыл окупайт этсин деп. Анан бүгүнкү күндө 4 сом 42 тыйындан киловаттын сатып алып атабыз. Мурун 2 сом 17, 2 сом 20 тыйын тегереги болчу. Мен ойлойм, бул биздин мекендеги жанагы чакан кестерди куруп аткандарга биз аябай эле мындайча айтканда условия түзүп бердик. Мурун электрический станция менен договор түзүп, анан кийин аны менен соглашение алып, анан НЭСК менен транзитке алып чок условия алса, азыр бүгүнкү күндө упростить этип туруп, только НЭСК менен түзмөй болду да. Ошо менен биз дагы аларга мындайча айтканда кол сунуп мүмкүнчүлүк кылып атабыз да курганга. А так бул 13,8 азыр берилип аткан неме, а бул эмеге келгенде, конкурска келгенде, возможно, конкурсный система аякта кимиси азыраак берет, кимиси мындайча айтканда действительно потенциальный строитель ошого карап, бул 13,8 менен токтобойт эч качан. Ылдыйлайт. Талайбек Өмүкевич, мен түшүндүм. Чоң рахмат. Абдан катуу көзөмөлгө алыңыз. Мамлекеттин акчасы, элдин акчасын, бир тыйын акчасын эч ким жебеш керек. Бир тыйынын ошону катуура көзөмөлдөңүз. Сөзсүз ошол акча алынгандан кийин тендер өткөндө сөзсүз бизди маалымдап коюңуз. Монча акча кетти, мончага токтодук, мондай болду деп. Керек болсо ошол кайсы бир компания утуп алса, ошону абдан катуу көзөмөлдөңүз. Жанагындай акчаны алып, заниженный, жанагындай арзан материалдар менен куруп коюп, некачественный кесип болуп калбаш керек да. Ошол жагын катуура көзөмөлдөңүз. Биз сизге ишенебиз. И сизге Кудайым буйрса, бардык депутаттар, в том числе мен, сизди абдан колдоп кубаттайм. Рахмат чоң. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат, андан кийинки сөз Мирлан Самат өзүнө. Рахмат. Урматтуу төрага. Урматтуу Руслан Сатылганович, ушул Лебединов кеси 48 жылы, 1948 жылы пайдаланууга берилиптир да. Андан бери 75 жыл убакыт болуптур. Ушул убакка чейин дагы кредит алынып, реконструкциялоого акча жумшалды беле, жумшалган эмес беле? Сиздин маалыматыңыз боюнча. Буга чейин энергетика тармагынабы? Ушул ГЭСке жумшалды беле? Жок. Так айтыңыз. Жок. Жумшалган эмес. Анда жалпы айталы эми. Ошол сиз азыр айтып аткан жалпы энергетика тармагына канча кредит алынды? Акыркы 5 жылда. Бизде өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандагы эң көп кредит алынган тармак ушул энергетика тармагы менен Минтранс. Бирок ошолор активдүү, натыйжалуу колдонулуп атабы деген солдойго бир соол жаралат да. Биз дайыма ооба рахмат, ушуларга рахмат, айланайын мынчасын грант кылып берип атат дей беребиз. Бирок анын баары төлөнүүгө келгенде кайра карызыбыз көбөйүп атат. Канча ушул энергетика тармагына канча алынды акыркы 5 жылда деп атам да. Билип көрөлү. Мен анандыраак сизге так маалымат берсем болобу? Себеп дегенде азыр энергетика көбүнчө кредиттин бардыгы энергетика жана транспорт тармагына алганбыз да. Ооба. Көбүнчө. Көбүнчө ошо. Анан бул сумма так суммасын анандыраак айтсам. Жарайт, анда сизге кагаз жүзүндө маалымат берип койсоңуз. Жарайт. Бирок алып атабыз, ошол кагаз менен кошо
натыйжалуу пайдаланылып аткандыгы тууралуу дагы маалымат болобу сиздерде? Натыйжалуулугу тууралуу кандай колдонулган? Жок, аны счетный палата берет, счетный палата берет. Ошону дагы биз эсептөө палатасынан сурап койсок да. Себеби азыр мына дагы кредит алган атабыз да биз, туурабы? 13 миллион алган атабыз, туурабы? 13 миллиондун 5 миллиону гранттык негизде келип атпайбы? Эми ошону канча пайыз менен алып атабыз, кантип төлөйбүз, кайсы ставка менен төлөйбүз, мунун баары төлөнө турган акча. Анан бул убакка чейинки алынган акчаларды дагы, кредиттерди дагы кандай алынган жана кандай натыйжалуулук менен пайдаланылгандыгы тууралуу маалымат керек. Эми ушул кредит натыйжалуу пайдаланылабы эми? Жок, бул сөзсүз түрдө акыркы алынган кредиттердин эң чоңу бул жана Каса 1000 проектисин алганбыз, 156 миллион бүгүнкү күндө освоение болду. Каса менгечи быйыл 23 жылы бир 6 километрдей линия аба чубалгылары, анан опоралары калды да. Бул жана кошумча техник-экономический проекттен жасагандан кийин анан кошумча дополнительный болду да, дагы 37 миллион деп. Мына бүгүн как раз балдар учуп кетишти, ошо макулдашуу боюнча. Андан кийин эки Ысык-Көл областына, анан Ош областына кредит алдык жана акылдуу счетчиктер боюнча. Андан бери пока кредит алына элек да. Эми бул туура айтып атасыз, бул мен ойлойм эми ар бир алынган акча эгерде ушул 9,2 мегаватт бербесе, анда натыйжасы жок деп эсептеп койсок болот. Бүгүнкү күндө жана акыркы эле кредиттердин бири бул мурунураак алынган 5 жылдан мурун. Бул Токтогул кесиндеги азыр бизге техник-экономик проект боюнча 360 мегаваттка чейин көтөрөбүз дегенбиз. Бүгүнкү күндө биз испытательный срок кылганда почти 372 мегаваттка чейин көтөрүп берди да. Биз испытание кылабыз, ошондо нагрузка бергенде 372 чейин көтөрүп берди. Мен ойлойм, могу Токтогул кесинин 4-агрегаты пока ошол проектный долбоорго ишке ашты депчи. Эми азыр 2 агрегат бар. Андан жана айтып кетпедим, жана андан ашкан 100 миллионду жана Жеңиш мырза айткандай ошонун калган акчасын азыр биз 3 коргонго колдонуп атабыз. Бул Лебединовский ГЭСте дагы конкурс өткөндөн кийин калган акчасын эмки ГЭСтерине колдонгонго деп ошентип макулдашуу түзүп атабыз. Могу эме ратификация өткөндөн кийин макулдашууга өтөбүз, ошондо ушунун баары жазылып атат да. То есть мунун бир тыйынын да кайра артка кетирбейбиз да, кайра колдонобуз. Ушул техникалык экономикалык негиздемеге ылайык көрсөтүлгөн ГЭСтердин өркүндөтүү боюнча канча сумма зарылчылык бар? Чакан ГЭСтер боюнча эми эгерде бир ГЭСке ушундай болсо, где-то бүгүнкү күндө 20 мегаваттын тегерегинде берип атасыңбы? 20 мегаватт, 200 миллиондун тегерегинде азыркы кыш убагында бир 17-20 мегаватт берет. Жайында 30 мегаваттка чейин көтөрүп атасың да, ошо где-то 300 миллион. Азыркы күндө мына Быстровский ГЭС бар, анан Аламидин, Чакан ошолорго. Демек дагы 300 миллион керек болобу? Эгерде реконструкция кылсак, эми анын эң эскисин алдык, бул необходимость. Калгандары иштейт буюрса. Эми 48 жылдан бери иштеп келген. Эменки деле Быстровский ГЭСтики деле ошондой эски немецкий агрегаттар турат, согуштан кийинки колдонгон. Ошону сылап сыйпап эле иштетип келатабыз пока. Анан эң чоң ГЭС жанагы айтып аткан 3 коргон, тоже 100 мегаватт. Аны акырын уже башташты жумуш, жана Токтогул ГЭСинен артып калган акчаны ошол жака жумшаганбыз. Демек эми мына жылдан жылга энергетика тармагы дүйнөлүк кризиске кабылып келатат да. Бул дүйнөлүк кризис. Энергетика тармагында биздин Кыргызстан эле эмес, дүйнөдө кризис бар. Биз дагы ошону алдын алуу боюнча бүгүн камданбасак эртең кеч болуп калат. Мына быйылкы кышыбызда эптеп, септеп азыр өлбө жаным өлбө менен кетип баратабыз да, туурабы? Ушуларга болгон алдын ала бир план болуш керек деп ойлойм да. Ошону баягыда да сиздерден сурадык эле, ошол стратегиялык планыбыз бар болсо, берсек, маалымдасак, ошону менен иштесек, себеби министр келет, министр кетет, кайра башка министр келгенде башкача өңүткө иш алып барып кетип атпайбы? Эми азыр конкурсный система менен алынган 13 миллиондун
керектелгенден сырткаркысы өзүбүзгө пайдаланып калабыз дедик да. ооба. Бул боюнча мына азыр дагы биздин депутатыбыз Жеңишбек Шермаматович айтпадыбы, жакында ошол ГЭСке барып келелик. Сиз качан болсо даярбыз дедиңиз. Мен любой убакыт даяр. Мүмкүн анда биз могул бүгүнкү чечимди ошол ГЭСти көрүп келгенден кийин чечим чыгарсак кандай болот? Мунун 2 февралда Алматада ушул банк менен жолугушуулар болмокта. Анан биз отчет беребиз. Булар дагы жанагы жаңы жылга чейин бизге макулдашып берген ошонун бирден бир себеби болду. Могу мындан ары мындай гранттык мындай суммада бере албайбыз деп атат да. Биринчи силер көрсөткүлө дейт. Мен бир эле мисал келтирип кетейин. Ушул эле банк Өзбекстанга 12 проектке акча берди. А бизге 2 эле проектке акча берди. Эмне себептен? Анткени биз ушундай эмелерди, проектлерди монун эси таржымакалын алсаңар, бул 2 жылда келатат да. Сүйлөшүүлөр, только сүйлөшүүлөр келатат. Мына азыр биз ошону тездетип, силердин жардамыңар менен ошол ратификацияга алып барып атабыз да. Бул боюнча хоть эртеңби, бүрсүгүнүбү азыр жанагы Өзбекстан президенти келет деп эме болуп калып атат, бирок мен мына бул жерде Чакан ГЭСтин директору отурат, анын баарын организовать этип берем. Пожалуйста, любой убакытта көрүп келсеңер болот. Мунун бир эле нерсеси сураныч ушуну тездетиш керек болуп атат да. Анан 2 февралда барып, мына биз комитеттен өтүп келдик, бюджет тектен өтүп келдик деп отчет бергишибиз керек болуп атат да. Анан эми ратификациясы бар да. Ошол эле атак мындай кечип калабыз. Кечип калабыз. Макул, азыр bundan сырткаркы бир суроо. Камбар-Ата ГЭС 3 тараптуу көзөмөлгө алынган атпайбы? Ушуга оюңуз кандай? Оюм туура. Акыры жүрүп жана мен палатада да айткам. Акыры жүрүп мына биздин урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө жоопкерчиликти алып, мына убагында 30 жыл башталбаган мега проекти, мына 1860 мегаватт кубаттуулук бере турган мега проекти мына баштап атабыз. Бул жерде дагы бир жолу айтып кетем, эгерде бул ГЭС курулуп калса, бул жерде булардын азыр бүгүнкү күндө биз только жол картасын сүйлөштүк. Анан соглашенияга келгенде биз өзүбүздүн, мен предварительно айтайын, биз өзүбүз иштетебиз, биздин специалисттер иштетет. Бул жерде алар жана кошкон долясынан чыккан электр энергияны алат. Мен ушул жообуңузду күттүм да. Мына кече өзүңүздөр билесиздер, бүгүн кетип атышат, Казакстан сенаттары келди. Парламентте да. Төрагасы келди. Ошол төрагасы кече расмий жолугушууда айтып атат. Ошол Камбар-Ата ГЭСин толук көзөмөлгө алабыз деп. А сиз айтып атасыз, биз өзүбүз пайдаланабыз, өзүбүз бөлөбүз. Айтып атса керек, каржылоосун көзөмөлгө алабыз. Алар кантип көзөмөлгө ала албайт алар көзөмөлгө. Алардан только бир эле киши кошулат, члены совет директоров кошулат болду. А калганын баарын эксплуатацияны биз өзүбүз кылабыз. Анан ошол жерден чыккан электр энергияны алар любом случае биздин сет менен алып кетет. Башка жолу жок алардын. Канча пайыздан бөлүнүп атат? Ошо 33, 34. Азыр кошуна Россия мамлекети дагы кат жазып атат. Биз да кошулабыз, биз да финансирование кылабыз деп. Бүгүнкү күндө ошол маселе жылгандан кийин бизде донорлор көбөйдү. Мына азыр мен айтып атпайм, жанагы банк ябыр 2 февралда ушул ТЭОго каржылаганга 5 миллионго меморандумга кол коем мен барып. Каржылаа, грант бул. Ошол жылгандан кийин мына наконец-то жылды, тем более мамлекеттер менен деп жылган үчүн ушуну эгерде биз азыр өзүбүз курабыз дегенде, өзүңөр билесиңер, биздин экономиканы карайт любой инвестор, любой донор. Ошон үчүн бул уже жылыш башталды. 5 миллион долларга грант берем деп ошо 2 февралда Алматада жолугушу, анан ушул банк боюнча да булар менен да жолугушу болот. Булардан дагы анан Исламский банк развитие бизге 100 000 доллар 3 проектке ТЭОго берип акча берип атат. Ошонун ичинде Камбар-Ата бирге дагы биз дагы финансированияга кошулабыз деп бүгүнкү күндө өзүнүн каттарын берип атат да, макулдугун берип атат. То есть донорлор мындайча айтканда азыр ойгонуп, мына ошол Камбар-Ата мега проект баштасаңар биз акчасын беребиз деп атабыз. Азыр биз технико-экономический обоснование жазып алсак, бул условно 14-жылы жасалган неме 3 миллиардтын тегерегинде болчу. Азыр жаңы ТЭО жасасак, возможно, 4, 5, 6 миллиард болобу.
ошону менен биз уже донорлорго чыгабыз. Мына бизде ТО бар, эми донорлор финансировать этип келет. ооба, бул жагынан айтып атасыздар, ошондой болсо жакшы го, бирок Камбар ата КЭСи үч тараптуу көзөмөлгө алынуу тууралуу кийин бир чоң көйгөйлөр жаралып калбайбы деген ойда. Кийин Жок, биз келечек үчүн чоң көйгөйлөрдү жаратып албайбызбы ушул? Ооба, бүгүнкү күндө мына силердин парламентте аткан элдин айтып аткан немелерин баарын эске алып, бизге деле мындайча айтканда невыгодно бир КЭСти 3 мамлекет регулировка кылса, анда чаржайыт болуп кетет. Бул энергетика. Бул жерде диспетчер бир эле адам регулировка кылыш керек, бир эле адам кылыш керек. Эгерде 3 адам кылса, анда точно ошондо ким регулировка кылат? Биз кылабыз. Өзүбүз кылабыз. Себеби мен дагы бир тактап айтып коеюн. Кече Сенат айтып атат. Сенаттар көзөмөлгө алабыз деп айтып атат да казак. Каржылоо маселесин айтса керек. Биз даже минтип эме түзөлдү деп мен өткөндө сүйлөшүүлөр жүргүздүм. Эгерде кайсы бир тарап орто черине келип, акчасын салып, каржылап келип, анан кийин жок, мен сала албай калдым, менде момундай мүмкүнчүлүк, экономикалык момундай кризис болуп калды десе, анда ошол акчасы калат, оюндан чыгып кетет. Ошого чейин маселе коюп атабыз. Анан антпесе бул мега проект бүтүрүш кыйын болот, аябай. Ошондо мына Камбар ата КЭСи курулуп 3 тараптуу көзөмөлгө алынды дейли. Бүгүн биздин суубуздун пайдалануу көлөмү 10% пайдаланабыз да, туурабы? 10%. Ошондон кийин канча пайызын пайдаланып калабыз? Биздин суубуздун 5,6 миллиард куб суу, ошо жака 6 миллиарддын тегерегинде суу ошо жака топтолот. Ошондо эгерде биздин потенциалыбыз бүгүндө 3360 мегаватт болуп атса, ошондо ошондон жарымынан көбү 1860 мегаватт. Ошол колдонуу болот электр энергияны. Ошондо биз суунун 90% деп атпайлы, ошонун бир 60%-ин колдонуп калабыз го. Суунун 60%-ын колдонуп калабыз. Где-то бир среднем 60. Андын үстүндө Верхний Нарынский каскад бар, 224 мегаватт. Андан кийин Куланак КЭСи бар, 100 мегаватт, анан 65. Анан мындан тышкары бизде проектте Камбар ата 1, анан Камбар ата деген да бир КЭС бар. Мындан үстүндө. Башка бизде Нарын дарыясында андай проекттер жок. Демек 60%га чейин суубузду пайдалана турган болсок, азыр 50%га көбүрөөк суубузду пайдаланган мүмкүнчүлүк алат экенбиз да. Кудай буйрса, ошол жана биз 3360 мегаватт бүгүндө установленный мощность чыгарып атсак, 1800, мен ошону менен айтып атам, 1860 мегаватт. Эми 3300-дүн жарымы 1600 тегереги болуп атабы, андан көбүрөөк колдонуп атпайлы. Кудай буйрса, 6 миллиард, 5 миллиард 600 куб суунун тегерегинде топтолот да. Рахмат. Негизги айталы дегенибиз ушул алынып аткан кредиттер максаттуу пайдаланылса биринчиден. Экинчи, могу Камбар ата КЭСи 3 тараптуу көзөмөлгө алуу боюнча өтө чоң көйгөйлөр кийин жаралып калбашы керек деген нерсени бүгүндөн баштап айтышыбыз керек да негизи. Эртең бармагыбызды тиштеп, анан ушуну мурда зарласак дагы, ыйласак дагы өзүбүз куруп кура албасак жөн койсок эле болмок экен деген кейипке кептелип калбашыбыз керек деген ойду айткым келет. Рахмат. Анда кийинки сөз Марат Молдоновичте. Талабым кеш, азыр жанагы коллегама Жеңишбек Шермаматовичке кошулам, конечно, барып көрүп, жанагы 1 мегаватт $1 миллион курулуп атса, жанагы 13 анан сиз түшүндүрдүңүз ал туура эле. Азыр жанагы эмелер боюнча да биздин урматтуу президентибиз электрический безопасностьтан чыгыш үчүн былтыр мурда жылы жана мини КЭСтерге уруксат берген да, туурабы? Анан эле бизде Кыргызда ушундай да. Биздин президентибиз энергетика эмес да. Берди туура жакшы ушу энергетический безопасность чыгып кетейик деп. Анан таңкылдатып эле салып башташты да мини КЭСтерди. Азыр канча 27, 30 ушундай салып атабы.
азыр мынакей жана кредит сомовой 24, долларовой 7% алып атыптыр да. Анан ар кандай форс-мажорлор болот да, быйыл азыр кыш суук болуп кетти, мындай болгон эмес былтыр, задержка, кредит төлөшүп атат. Ошол байкуштар, ошо анализ деле жок бизде, бергендердин баарына уруксатты бердик, салып атат, аягында же свет бербей, банкрот болуп, жаналардын баары жарым-жартылай бүтүп калышы да мүмкүн да. Частниктер де жемелерде эмес, туурабы? Ошолорго бир көзөмөл барбы, кандай кийин бир жардам берип, кулагынан сүйрөп, ошолорду салдырып чыгып кеткенге, свет бизге керек. Биздин эң биринчи жардамыбыз бул тариф маселеси. Тарифке жетиш керек да, ага жетпей калышы да мүмкүн да. Мына 24% годовой бул чоң кредит да. Муну баары биринчи ГЭСти салганда техник экономический обоснование, анан проект жасайт да. Анан архитектурадан, госстройдон согласование өтөт. Шуну атырмын, баарын согласовали, сделали, жүгүрүп кылышты. Сейчас строительство начался да, форс-мажоры болгонсо, мен муну көргөн эмесмин бүгүн. Жеңишбек Шермаматович айтса, 24%-тен алган кредиттерди это в любом случае, если месяц просрочить, это большие колоссальные деньги. 2 ай, 3 ай, 4-5 ай өткүзсөң эле ошо кесиң ошол жана сиздин 5 сомдон төлөп берем дегенге жете алабы, жете албай калабы, жолдо калып калышабы деген ойду айтып отурмун мен. Ошого бир сиздер жактан за счет энергетической безопасности, как наш уважаемый президент задание бергенден кийин ушулардын баары контролго алынып атабы? Жок, эгерде бир тарапка келип токтоп калган болсо, биз макулбуз ГЧП түзүп, дальше улантып кеткенге. Эч маселе жок, чакан кесмен. Карыздардын төлөбү? Жок, эмесин дальше куруп кеткенгечи, анан куруп, анан жанагындай сен бүгүнкү күнгө 70% салсаң, 30%-ин биз салып атабыз, значит, выработкадан ошону кайра бизге төлөп бериш керек дегенчи. Ушу бүтүп кетеби деген ойду айтып отурмун да ошол. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө азыркы салып аткан ГЭСтердин баары эле Кудайга шүгүр мындай финансовый каражаты бар. Мына кече Жагалмай деген компания келди, мен салам дейт, акча эле сурат, канча акчаң бар деп. Ошону 15 миллион тегелейин. Ал туура салам деген. Жаңы Жеңиш Шермаматович айтып кетпеди, кыдырып келдим. 24%-тен алган сомовой кредит, 7%-тен долларовый кредит алган мениге салып аткандар ыйлап атыр деп айтып атпайбы? Бүтөбүзбү, бүтпөй калабы? Биз ошо азыр жана айтып аткан 2 февралда Алматада жолугушуу болгондо айтып атпайм, $100,000 жана 3 проектке техник экономический обоснованиясына беребиз деп макулдаштык. Анан ошол жерден дополнительно ошол малый ГЭСтерге да акча сурайлы деп атабыз да. Ошол именно ошол частный секторлорго. Эми сиз өзүңүз опытный энергетиксиз, министрсиз. Сиз да азыр баарыбыз эле мактоого татыктуу элесиз азыр эми угуп койсоңуз. Эми ушу жанагы алар деле биздин жарандар, биздин энергетический безопасностька салым салып аткандар да мини ГЭСтердин баары туурабы? Ушулардын баарын кандайдыр бир жол менен болобу, жолдо калып калбаш керек да, жарым жолдо бүтпөй. Ушуларды сиз бүтүртүп кетсеңиз, эртең историяда герой болосуз бир жагынан. Марат Молдонович, ошо сиздин сурооңузга жараша, 1 февралда бизде мен кошумчадагы информация берейин, бизде Министерство энергетикада жана сиз айтып аткан солнечный, малый, ветряной бүт биздин мекенчил инвесторлорубузду чогултуп атабыз. Ошол жерде биз презентация кылып, анан алардын көйгөйлүү маселесин сурайлы деп атат. А жерге российский фондду чакыргантабыз, анан узбекский фондду чакыргантабыз. Ошол жерден эмне жардам кылат депчи. Анткени сиз айткандай эмени алышты дагы, сертификатты алды да өзү менен өзүнүн оокатын кылып атышат да. Анын качан бүтөт? Эмне маселесиң бар? Бизге качан электр энергия бересиң? Кайсы подстанция курасың? Ошол жерде биздин энергетиктер 1 февралга чогултуп атабыз. Эгерде мындайча айтканда кызыкчылык болсо, келип катышып койсоңор жакшы болот. Андай болсо жакшы экен. Ошону айтып атам да, примерно ушулардын баарын контролго алып, жардам берип, неме болуп кетиш керек да. Өзү негизи бир любой инвестор келсе деле мамлекет жактан документ жагы болобу, кум жагынан болобу, жана энергетик материалдар жагынан болобу, жардам болуп кетсе, ошол инвестор сүйүнүп, жүрөгү менен кылып кетет да, мансы менен жакшы күрөс. Ошондой болуп кетсе, аябай жакшы болот. Биз сизди колдойбуз. Мен лично колдойм. Сиз өткөндө айттыңыз. Азыр бизде энергетический безопасность өтө чоң. Азыр мен коллегам айткандай, эптеп-септеп чыгабыз, аны эл деле түшүнөт. Эң арзан свет бизде, анан кийин жетишпейт. Туурабы? Ушундай болуп атат да. Ошон үчүн баса айткан 600 беле канча киловатт курушубуз керек дополнительно, чтобы 500 мегаватт, 600 болсун. Ушулардын баарын азыр сиз жаңа айтып атасыз го, мына
18 миллион анан да мамынча гранттар болобу, кредиттер болобу, сүйлөшүүлөр болобу, коркпой чечкиндүү кадамга барып, финансы жагынан бизден колдоо керек болсо биз колдоп бериш керек да. Мына Кыргызстанда чынында энергетический безопасность болгон бул действительно уят. Уштан тез аранын ичинде мен ойлойм, сиз министр болуп турганда чоң кестерин жана Камбарата 1, Камбарата 2, экинчи агрегаты, жана дагы бир кести айтып кеттиңиз. Ушулардын баары хотя бы башталып, ортолоп калса да, бул чоң иш болот эле да. Шуну тез ушуга аракет кылышыбыз керек. Анан биз деле жаңы айтып аттык элек, могу немени 13 миллион 800 миң кредитти барып көрүп кабыл алып берейик чечимди ошол жерден деп. Бирок сиз айтып атасыз, жана кеч болуп калат деп. Биз ушуну азыр мен ойлойм, урматтуу депутаттар, эгерде кечигип калбас, могу колдоп берип койсок, анан барып туруп ошол жерден дагы бир көрүп койсок, эгерде туура эмес болсо, аны дальше органдар текшерет да. Ал это уже энергетиктердин совестинде болот. Рахмат. Рахмат. Анда кимде кандай суроо бар? Алишер Милаевич, сизде. Рахмат, Азат Акозович. Бул эми айласыздын иши болуп атат да негизи. Албаганга айла жок. Албасак дагы болбойт. Алсак эми карыз көбөйүп атат. Руслан Сатылгановичка сөз көп тийип атат чындыгында. Анан эми Талап Өмүкеевич, бул жерде мындай эсептеп көрдүңүздөрбү? Бул ГЭС ушул күндө 5,8 мегабайт иштеп чыгарып аттыр да, азыркы күндө. Бул акчаны полный реконструкция, акчаны алып реконструкция кылып бүткөндөн кийин 9,2 мегабайтка көтөрүлөт деп ишендирип атасыз. Ортолуктагы бул жердеги 4,4 мегабайт кошулуп атат да. Ошол 4,4 мегабайтты сатып, ошодон түшкөн пайда менен канча убакытта актай турган болуп атат ушул кете турган акча орто эсеп менен? Bir жылда 53 миллионун тегерегинде электр энергия чыгарат да. Bir жылда, если мурун 34,2 миллион киловатт саат чыгарса, азыр 53,5 миллион киловатт саат чыгарат да. Ошондо орто эсеп менен 1 сомдон алганда 53 миллион сом жылына пайда түшөт. Жылына. Бул эми кеткен расходтордон сырткары. Ооба, бул иштей баштаганда 53 миллион тегерегинде пайда түшөт. Эме выработка, то есть продукция чыгарат да. Ошондо орто эсеп менен 10 жылга жетпеген аралыкта өзүн актайт экен да, булай? Ондон бейрээк эле го актайт го. Обычно мындай ГЭСтер 7-8 жыл, чоңураагы ичине көбүрөөк. Бул бир 7-8 жылдын ичинде актайт го. Рахмат. Бул жерде эми ар бир тыйынына чейин сарамжалдуу пайдалансак да, бул долбоордо жазылып атат шарттары боюнча 6 айлык ставка Эрибор боюнча кандай, ал кандай түшүнсөк болот? Бул Евробор боюнча тиги Министерство финансов түшүндүрүп койсо. Алишер Бибилович, сурооңуз кандай болду? Руслан Сатылганович, бул жердеги мына кредиттин шарттарында негизги шарттары жакшы, бирок ошол жерде мындай кеңири коомчулукка түшүндүрсөңүз. 6 айлык ставка Эрибор боюнча. 6 айлык Евробор бул деген биринчиден бул деген евро менен берилген ставка. Европалык банктардын ортосундагы пайыздык чейин. Бул бири-бирине европалык банктар бири-бирине сатышат. 6 айлык деген күнүнө эсептелинет. Азыркы күндө 2,295. 2,895. Жок, ошондо мындай жалпак тил менен айтканда ушул алынып аткан суммадан расход болобу? Жок, бул расход ушул пайыз менен алынып атат. Бул плавающий деп коет. Бул фиксированный эмес, плавающий. Буга плюс 1% кошулат. Ошондо 3,8% пайыздан алабыз.
бирок бул жылдан жылга күндөн күнгө алмашышы мүмкүн. Себеби сиз ар дайым ушу кредит боюнча келесиз, ар бир эле отурумдачы, ар тармактуу. Бул кредитиңиз бир аз өзгөчөлүк экен да, бир өзгөчө шарттары бар экен. Ошого түшүнбөгөндүктөн сурап атабыз. Ошондо негизи мисалы жалпы 1% болуп атат. Жок. 1% менен жазып атасыздар бул жердечи. Плюс 1. 6 айлык Евроборго плюс 1%. Ошондо азыркы күнгө чейин 2,8 деп коелучу. Плюс 1, 3,8 болот. Ошондо жалпы биз мына алып аткан 8 миллион канча сумма? 8 миллион 800. 8 миллион 800 кредитти 3,8% менен алып атабыз ошондо. Ооба. Жалпы кошулуп. Ооба. Бүгүнкүгө бул плавающий, күнүгө алмашышы мүмкүн да. Ал дагы көтөрүлүшү дагы мүмкүн. Көтөрүлүшү мүмкүн, анан түшүшү да мүмкүн. Ошол сиз айтып аткан 3,8 каяктан келди? Бул деген мен буга чейин айтылгандай, бул деген Европалык банктардын ортосундагы пайыздык чен. Бири-бирине сатышат ушундайчы, бул пайыз менен. Ошол күнүнө ушул пайыздык чен чечилет. Бүгүнкү күндө бул пайыз Кыргызстанда алган кредиттер боюнча 1,5%дан ашкан эмес да. Бул жана евро курсу өдөлөсө өдөлөйт, ылдый түшсө ылдый түшө берет. Мисалы Руслан Сатылганович, буга чейин мисалы ар кандай тармактарга алып атпайбызбы? Мисалы 38 жылга, 25 жылга депчи. Ошол жерде ар кандай мисалы проценттер кошулуп 1,5%дан 2%га жетпейт эле да. Ошондо аларга салыштырмалуу бул кредитти биз евро менен алган үчүн 3,8%га чейин чыгып кетип атабы ошондо? Бүгүнкү күнгө чейин ушу 3,8. Ошондо башка кредиттерден айырмасы бул 2 эсеге жогору болуп атат, пайызы. Жок, бул пайыз деген өзгөрүлөт. Эгерде бул Европа өнүктүрүү банкынын шарттары боюнча баардык буга чейин алынган кредиттер Евробор 6 айлык плюс 1%. 1% ошо Европа өнүктүрүү банкы өзүнө калат, а баягы булар да Европа өнүктүрүү банкы башка банктардан карыз калышат. Ошондо жалпы 8 миллион 800'дө 15 жылда кайтарсак канча сумма кошуп беребиз? Жок, суммасы биз прогноз өзүбүз кылганбыз. Прогнозго карата бунун 2023 жылы 3,8ке чыгышы мүмкүн. Андан кийин түшөт. Биздин прогнозубуз боюнча. Средний силердин ориентириңер боюнча канча сумма кошуп беребиз 15 жылда? Средний санаганда биз 3 миллион 300 евро. 3 миллион 300 общий кошуп беребиз, Бул деген биздин болжол да, прогноз. 8 миллион 800'гө. Ооба. 15 жылда. 8 миллион 800'гө 3 миллиондой да. Эгерде бул пайызды биз деген мындай да прогноз. Себеп дегенде бул түшүшү мүмкүн. Биз тарыхты карап көрсөк, буга чейин Европа өнүктүрүү банкынан акча алганбыз. Ошондо 1%тан булан Евробор 6 айлык минусовой болчу. 2012 жылдан бери 2022 жылдын июлуна чейин бул минус болчу. 1%тан эле төлөчүбүз. Анан бардык азыр өзүңүз көрүп аткандай бардык мамлекеттерде дүйнөдө пайыздын чени жогору чыгып атат. Биздики да баягы учетный процентная ставкада 14%га чейин чыкты. Ошол үчүн азыр Евробор 6 айлык 2,8. Рахмат. Бул жерде дагы жазылып турат да, резервке коюу үчүн 0,05 депчи. Ошонун кереги барбы өзү ошону сиздер? Булардын жалпы шарттары боюнча бардык мамлекеттерде бирдей шарт берилет. Сиздер суранып көрбөдүңүздөр, өзүңүздөрдүн шартыңыздар? Суранганбыз. Көнбөй койду. Анда кийинки маселе. Бул макулдашуунун келишими, мисалы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын сатып алуулар эрежеси аркылуу түзүлөбү ошондо? Процедурасы баягы госзакупка. Кыскасы, сиздердин дальше иштегениңиздерди банк диктовать этет өздөрү.
госзакупка Европа өнүктүрүү банкынын шартында болот. Бардык компаниялар катышышы мүмкүн. Бул биздин ата мекендик, четтеги мамлекеттеги компаниялар да катышышы мүмкүн да. Анда биз өткөрө турган тендерди дагы алар контролдойбу? Жок, биз өзүбүз консультантты өзүбүз нанимать этебиз, өзүбүз контролдойбуз. Талай Өмүкөнович, бул жерде Руслан Сатылганович айтып атпайбы, бул Европа реконструкциялоо банкынын сатып алуулар эрежеси аркылуу түзүлөт депчи. Эгерде договор кандай түзүлүп кала турган болсо, албетте алар өздөрү койгон талапты коет да. Жок, тек заданияны Минэнергетика өздөрү даярдайт. Кандай эмне керегин? Комиссия өзү Минэнергетиканын өзүнүн комиссиясы болот. Акча накталай акча түрүндө келип туруп, министр өзү калагандай калаган нерсесин алганга укуктуубу? Укуктуу. Алса болот, калагандай тендер өткөрөт өзү. Тендер өткөзөт, ошо тендер Европа өнүктүрүү банкынын шартында. Ал кандай шарт коюшу мүмкүн? Шарт анын өзүнчө международный эл аралык шарты. Бирдей, баягы донорлордун бирдей. Таза, ачык, айкын. Жок, ал жагында сөз жок. Сөз бул жерде алар өздөрүнүн талабын, шартын коет дагы, алар. Тендерде мисалы катыша турган компаниялардын шарттарын ар кандай коюп коет да. Биз өзүбүз жазабыз аны. Минэнергетика өзү жазат. Шарттардын баардыгын өзү жазат. Эми кандай болгондо деле биздин мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө биздин мыйзамыбыз боюнча кетиш керек да. Бул Европа өнүктүрүү банкынын шарттары. Баардык донорлор, баардык кредиттердин алардын шарттары боюнча кетет. Рахмат. Талай Өмүкөнович, эми кандай болбосун, бардыкты өзүңүз түшүнүп көрүп турасыз. Ар бир тыйынына чейин сарамжалдуу карап, жакшы жыйынтык чыгарып берсеңиз. Рахмат. 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 Анда кийинки сөз Кунусбек Кушалиевичте. Рахмат. Азат Апозович, саламатсыздар, урматтуу коллегалар, чакырылган кесиптештер. Мен, урматтуу коллегалар, бул кредит боюнча бир аз маалымат берип коеюн деп чечтим. Себеби дегенде мен өзүм барып катышкам. Бул кредитте шарттары менен дагы катышкам, сүйлөшүлгөн. Руслан Сатылганович, сиз айтсаңыз, могул кредит экенин эскертип айттыңарбы? Ушул кредит бул акыркы кредиттер экенинчи. Мындан кийин мындай шартта кредиттер берилбесин эскертип айттыңызбы? Талап бербечи. Кимдерге? Айттыңарбы? Айтылды. Мындай шарттар болбойт. Мындай шартта кредит бул берилбейт. Бул банктын мага официально мен барып катышканда, сүйлөшүлгөн маселелер боюнча айтылганда, мындан кийин мындай шартта берилбейт. Льготный кредит деген болбойт деп айтылганда, мен ошон үчүн ошого ынанып, анан ушул чакан кызга ушул акчаны бөлүп эртерээк биз жана чакан кызды куруп, эми урматтуу кесиптештер, катышып аткандар, эми жалпы коомчулук болуп атат го. Биздин азыр мына абалыбызда ушу электр энергиясы тармагындагы таңкыстыкка кандай кабыл атканыбыздан, элибиздин кандай кыйналып аткандыгын көрүп аткандыгыбызга байланыштуу мына бүгүн сиздерге дагы кичинекей маалымат берип кетейин. Бизге келген жанагы казак туугандарыбыздын делегациясында дагы Камар ата бир боюнча дагы өтө чоң сөз болду. Ошондуктан бул бир генерацияны көбөйтпөсөк, хоть биз өткөндө дагы пленаркадан да айтып калдык, министрди алмаштырыш керек, анан бирөөбүз айттык, иш козгош керек дедик. Эми хоть самого моста хоть приведи, азыр биз эч кандай оңдой албайбыз да муну үчүн. Пока генерация оңдолмойнчокто, генерация көбөймөйнчөктө биз бул таңкыста чыга албашыбызды көрүшүбүз керек да. Биз моюнга алышыбыз керек муну үчүн, то есть. Ошондуктан мен жана сизге дагы Талабекович айтып кетишим керек. Генерация боюнча мына азыр биз кышты бүткөндөн кийин унутабыз муну үчүн. Эстен чыгат да, кадам катары айтып коеюн, муну унутабыз азыр элечи. Эмки жылы мындан катуу суук болсо, мындан да жаман болсун. Ошондуктан эртелетип, бирок мен силерге сурантагы кетейин, талапта коюп кетем. Обязательно сөзсүз түрдө бул кредит алгандан кийин силердики биринчи проектиңер түзүлөт дагы, анан кийин проекттен кийин эле башталат дополнительное соглашение дегендер башталат силердики. Особенно сизге, Нурлан Нурматкасымович, сизге эскертип айтып коеюн. Доп соглашение кылыш керек, анан мындай деген дополнительный чыгымдар көбөйдү дегендер башталат. Анан эртеңки күнү азыр
бүгүнкү жүргүзүлүп аткан саясат боюнча эртеңки күнү биз муну өткөрүп алсак, муну бүтүрүп койсок, анан кийин доп соглашение менен башка дагы чыгымдарды көбөйтүп алсак дегендерди ойлобогула. Эртең башка мамлекетте болсоңор да кайра келесиңер, жооп бересиңер бугачы. Ошондуктан алынып аткан кредитке бул, конечно, өзүңөр кутуласыңар, бул өзүңөрдүн генерацияңар менен, өзүңөрдүн реализацияңар менен кутуласыңар, конечно. Бирок ошого карабастан ал убакта биз иштеп калабызбы, иштебей калабызбы, анан мен иштебей калсам мен эшегим мындайын өтүп кетсе болду деген мамилени туктатыш керек болду. Ошондуктан мен коллегалар сунуп кете элем, мына проектти колдоп берели, себеби дегенде бул банктын акыркы кредити. Ушундай шартта берилип аткан акыркы кредити. Туура, мен туура айтып атамбы сизге? Туура. Ошондо ушундай кеп сөз Мындай шарттар уже болбойт. Мындай шарт болбойт дегенчи. Ошон үчүн рахмат сизге. Рахмат баарыңарга. Рахмат, урматтуу депутаттар. Барбы да сүйлөөчүлөр? Жокпу? Талабек Омкеевич, анда менде бир мындай суроо бар сизге. Мына алып аткан каражаттарды убагында пайдалана албасаңыздар 0,5% комиссиясы бар да, билесизби? Аны мамлекеттин мойнунда болот. Кандай болот анда иш? Жоопкерчиликти. Жок, бул ратификация өтөөрү менен эле биз жанагы урматтуу депутаттар да айтып кетпедиби? Биринчи күндөн баштап эле тендерный документацияга конкурска чыгаргандан кийин утуп алган компания менен пошаговый карта түзөбүз дагы күнүмдүк күнү менен кайсы күнү эмнени кыласың, кайсы күнү бүтөсүң деп бизге биздин үстүбүзгө эле жаткан нерсе. Муну баары бир энергия сектор төлөйт. Бюджеткечи. Жоопкерчилик ошону айтып атам да, сиздердин мойнуңузда да болот. Баары каражаттын баардыгы эртең сиздер жооп бересиздер. Жок, биз азыртан эле уже группа реализация проектов, ким эметет, ким конкурсный комиссияда болот, кандай условияда тендер болот, уже шарттарын даярдап атабыз. Ошон үчүн ошол жагын эстен чыгарбаңыздар да эртең. Кошумчаңыз барбы? Мунусу кошо элечи. Менин кошумчалай турганым, бизден жанагы спецгемди сөзсүз иштетти. Иштеттиле могул жакачы. Как раз реконструкцияга специалисттердин баары ушул жакта бизде дагычы. Биз эң биринчи задачабыз, Кунузбек Кошалиевич, нарын кез, анан нарын спецгем карыздан кутултушубуз керек да. Эң биринчи задачабыз ошол. Ошолордун карызын куткарып, жумушчу орундарды кайра көбөйтүп ордуна алып келип, жанагы биздин эми буга чейинки кылынган, буга чейин буларга жасаган мамилелердин баардыгын жокко чыгарып, ошолордун баарын ордуна алып келе турган болсок, биздеги азыр мына жакында станцияда Каракөл шаарына көчөт, билесиңер андагы. Өзүңөр да көчкөн атасыңар, бул деген проектте бар да. Бар. Ошондуктан ошол өзүңөргө бутуңарга бут, колуңарга кол болуп, мына өзүңөр составга өткөн организациялардын карыздарын чыгарып алсаңар, мына силерге иштин бардыгы. Каалаган жагыңарга жумшайсыңар, өзүңөрдүн ишиңерге бүт пайдаңар да өзүңөрдө калат. То есть калган берки налогтордун баары да мамлекеттин ичинде калат. Анан жанагы сырттан алып келбей, тажик спецгемге окшогондорду, тажикемге окшогондорду алып келсеңер, конечно, акчабыздын баары чыгып кетет. Ошондон ушулардын баардыгына көңүл бургула. Рахмат. Бүгүнкү күндө ошол Нарынгеске азыр уже конкурска бердик, 80 миллионго техника сатып берип атабыз. Рахмат, анда Талабек Омкеевич, биз аны тиги Теңшев Шырматовичтагы жана айтып кетпедиби? Биз эмиги жыйынды как раз ошол Лебеденковдагы кесте барып экинчи күнү таанышып көрүп, экинчи күнү барып аны ошол жерден дагы анча-мынча сөздөрдү ошол жерден айтабыз сизге. Биз даярбыз. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин чечимин окуп койсом, Кыргыз Республикасынын Чакан ГЭС ачык акционердик коому жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда гранттык макулдашуунун долбоору жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Лебединов ГЭСинин реконструкциялоо долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун долбоору жактырылсын. Бул чечимдин көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине жиберилсин. Чечимдин долбоорун добуш коем, урматтуу депутаттар. Макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Сунуштарыңыз менен кошуп, с учетом, да. Алымча кошумча. Рахмат. Анда отура берсеңиз болот. Анда бизде 4-чү маселе бар кандай. 3-чү маселе бүгүн күн тартибинен алынды. Кошалиевич, да. Анда 4-чү маселе ошол ар кандай маселелер.
ошону чакырылгандар бара берсеңиздер болот.